жалпы 2022-2023 жылдары 297 дана техникалар сатып алынган. Onun içinde Урматтуу мекендештер, урматтуу жолчулар, бүгүн Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин техникалык базасын чыңдоо максатында бюджеттин эсебинен сатып алынган атайын техникаларды расмий тапшырып жатабыз. Бул 453 адистешкен техника келди. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалуу болушуңуздар менен куттуктайм. bugün жалпысынан 453 техниканы тапшыруу алдында турабыз. Бул техникалардын бардыгы республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынып атат, жол фондунун каражатынан. Бул негизги максат бүгүнкү күндө биздин жол куруучуларга олордун жумушун жеңилдетүү, жолду сапаттуу куруу максатында ушундай заманбап техникалар менен биз камсыз кылып жаратабыз. Негизинен биз көпчүлүк учурда кредитке техника сатып алынып келип жүрдүк. Мына 2 жылдан бери биз ушул жол фондунун каражатына республикалык бюджеттин эсебинен биз өзүбүз ушу техникаларды сатып алып берип атабыз. Бул техникалардын баардык региондорго беребиз. Жети областынын баарына биздин жол чарба кызматкерлерине берилет. Жолду тейлөө ишканалары бар. Ошолорго баардыгына бирдей бөлүнүп пайдаланууга беребиз.